Мир Махмудов айыл аймагынын барын участкасына алгачкы жолу таза суу кууру тартылды. Муну менен Союздун тушунан бери таза сууга зарыгып келген 6000 элдин муктаждыгы чечилди. Азырынча көчө бойлоруна гана 30дай суу чоргосу орнотулду. Үй ичине тартып алуу тургундардын өзүнөн көз каранды. Долбоор жергиликтүү бюджеттин эсебинен 2 миллион сомго ишке ашкан. Бирок суу сааты менен берилет. Суу насосу электр энергиясы менен иштейт. Бул учурда тургундар суунун коорун камдап алганга көндү. Свет өчкөн болсо, 9да өчкөн болсо, бирде. Кышта бир аз кыйынчылык болот. Свет өчкөндө суусуз калбайлы деп митип идиш аяктарыбызга топтоп алабыз. Кир жууганды бир аз азайтабыз. Ал эми жазында маселе болбойт. Анда деле 2-3 сааттап суу берсе, бирок анда кирге сууну арыктан алабыз. Ушуга да шүгүр, бул суу чыкканга чейин арыктан суу ичип келгенбиз. Мектеп бала бакчага биринчи жолу суу тартылды, бирок суу тоңуп азыр акпай турат. Азыр соолукка байланыштуу булар өзү тоңуп калыптыр. Эndi bu bize işimiz емес, bular biz toza suvni shu yergacha olib kelib berganmiz. Endi bahorda endi Xudo xolasa suv chiqsa kerak endi. Ашар ыкмасында айыл муктаждыгын чечүү аракети коңшу Арал менен Капчыгай айылында да жүрүп жатат. Элди күчүүчү таза суу менен камсыздоо максатында 8,5 чакырымдагы суу кууру тартылууда. Техника жүрө албаган, кол күчү талап кылган курулуш иштерине айылдын ишке жарамдуу жаштары көмөктөшүүдө. Bu yerda где-то 2 milyon üstü proyekt bulup otat u yakta hazır. Kança үйгө суу жетет? O'shunda где-то bir 250 da atrofida uy nima bo'ladi. Endi hozir men aytdim 4 Chapayev, Kirov, Barin. Shularda barida hozir suv bor. Toza suv men yetarli. Ertaman soat 10dan kech soat 3gacha suv chiqadi. Аталган аймактын элинин ичүүчү таза суу менен камсыздалуусу 87%, 2014-жылы бул көрсөткүч 32%ды түзгөн айтылат. 5 айылдан турган Мир Махмудов айыл аймагында 30 миңдей калк бар. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала-тоо 24, Ош облусу.